Социалдык контракт долбоору аркылуу 2 жыл аралыгында Тоң районунан 111 үй бүлө 100 000 сом өлчөмүндөгү кайтарымсыз каражат алган. Алар чакан ишкерлик баштап, басымдуу бөлүгү мал чарбачылыкка ыктаган. Быйылкы жылдын эсеби менен аз камсыз болгон 125 үй бүлө 100 000 сом өлчөмүндөгү акча каражатын алат. Бүгүн атайын ушул 125 киши үй бүлө ала турган, соцконтракт ала турган инсандардын баарын чакырып, атайын ишкерлерди чакырып, көзмө-көз кезиктирип, өздөрүнүн иш пландарын, бизнестерин кандай, ушул 100 000 сомго кандай бизнес кылса болот, кандай бутка туруп кетсе болот, ушу кантип жакырчылыктан чыгат, ошонун баарын талкуулаш үчүн атайын чогулуш өткөзүп, көзмө-көз көрсөтүп турабыз. Белгилей кетсек, биздин райондо, Тоң райондо 2022 жылы 50 үй бүлөдөн 84% мал чарбачылык менен, ал эми 2023 жылы болсо 86% мал чарбачылык менен иш башташкан. Социалдык камсыздоо башкармалыгынын каттоосунда турган жарандарга ийгиликтүү долбоор жазуу жана ишкерликти өнүктүрүп кетүү боюнча маалымат берилди. Тоң району мал чарбачылык менен алек болгондуктан асыл тукум, ошондой эле эт, сүт багытындагы мал жандыктарды асыроо тууралуу адистер тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Азыр элдердин талабы боюнча ошо 100 000 сомго кандай мал алсак деген өзүнүн суроолору бар болчу. Биз ошолорго асыл тукумдуу уйларды, асыл тукумдуу азыркы эт багытындагы арашан койлорун алууга, жанагы сүт багытындагы эчкилер, заненский породаларды, жанагы нубийский сүт багытындагы эчкилерди алууга биз өзүбүздүн консультациябызды берип атабыз. Алардын багылышы, алардын рациону боюнча бир мисалы уйдун 1 жылдык рациону, алардын чыгашасы жана кирешеси боюнча маалыматтарды берип атабыз. Медербек Байсалов ай сайын берилүүчү жөлөк пулдан баш тартып 100 000 сомго чакан ишкерлик баштоо алдында турат. Жыгач уста бул каражатка шайман алып, үй тиричилигине зарыл болгон буюм тайымдарды сатыкка чыгарууну мерчемдөөдө. Өзүм көптөн бери жыгач усталык менен алектенем. Ар кайсы түрүнө басым жасап, ошо ким эмне жасата алат, ошону жасаганга аракет кылып жатабыз. Станоктор жетишпегендиктен жардам сурап 100 000 алып атканбыз. Эми ошону Кудай буйрса алдыга жылдырып иштеп кетебиз деген ниеттебиз. Аз камсыз үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу жана жумуш менен камсыз кылуу максатын көздөгөн социалдык контракт долбоору 2 жылда натыйжалуу жыйынтыгын көрсөтө алды. Кайтарымсыз каражат алган жарандарга атайын мониторинг жүргүзүлүп, жашоо шартынын көрсөткүчү көзөмөлгө алынып турат. Миргүл Жеңишева, Данияр Акунов, Мадина Байкирова, Тоң району.